Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Ta'alaga maqtoolor. Пайғамбарыбызға салам салауаттар болсын. Hurmatlı bir tuğanım, biz қарманып, тұтынып, амал қылып жатқан дініміз İslam dini. İslam dini ақ менен қараны, жаш менен қарыны, бай менен кедейді, тилине, улутуна, расасына қарабай, барын bir сапқа, bir қатарға алып келген дин İslam dini болып есептеледі. Барыбыз қандай кесипте, қандай акыбалда, учурда болбойлу, болгон мүмкүнчүлүгүбүз менен, болгон күч аракетибиз менен адамзатка тынчтыкты, мээримдүүлүктү, бири-бирибизге болгон боорукердикти жайганга салымыбызды кошушубуз керек. Бул биздин адамдыктагын, мусулмандыктагын милдетибиз болуп эсептелет. Жөнөкөй эле баарыбыз көрүп сыйлап жүргөн, көчө жолдорду шыпырып жүргөн тазалык кызматкерлери. Алар дагы İslam dininin эң чоң парыздарын бири тазалыкты аткарып жатышат. Жөнөкөй эле кызмат. Кандай гана кесипте болбосун, ошол кесибин İslam dinин жеткирүүгө багыштаса болот. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ин тансуруллаха янсуркум ва юсаббит акдамакум." Силер эгер Алланын динин жайылтууга өз салымыңарды кошсоңор, анда Аллах силерди ошол динге кадамыңарды бекемдеп коет жана өзүнүн жардамын силерге берет дейт. Демек, биз кандай кесип, кандай амал, иш, акыбал, учур болбосун, колубуздан келишинче, күчүбүздүн жетишинче кызматты кылалы. Жазуучулар калем менен кызмат кылсын, журналисттер камерасы менен, тили менен, калеми менен кызмат кылсын. Мугалимдер өзүнүн билим менен кызмат кылсын. Врачтарыбыз, докторлорубуз дагы адамзатты оорусунан айыктырып, жашоо беришине себеп болгон эң чоң кесип ээлери. Алар дагы өзүнүн билимин, мүмкүнчүлүктөрүн адамзатка мээримдүүлүктү, тынчтыкты жайганга дагы чоң салым кошсо болот. Тартип кызматкерлерибиз дагы мына ушундай. Көрдүңүзбү? Кандай гана кесип ээси болбосун, ал кесип ээси динге кызмат кылганга, адамзатка тынчтык жайганга мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир сүйүнүчтүү кабар. Ошол киши кандай гана кесип, амал, иш кылбасын, ошол ишин кылганда ниети Алла Тааланын ыраазылыгын табуу максатында элине, жерине, динине ак эмгек кызмат кылам деп иш кылса, ал сооптун астында түбөлүк соопто болот.